Социалдык тармактарда, анын ичинен Инстаграмда өз үй бүлөсү үчүн гана жасаган тамактардын курамы менен бөлүшүп, көп көрүүчүнү топтой алган жана ошондой эле 3 баланын апасы Акзура эженин үйүнө конокко келдик. Келиңиз. Кандайсыз? Жакшы. Сиздин Инстаграмдан көрүп, ошо сиз менен таанышып, ошо тамактарыңыздын рецепттерин билели деп, өзгөчөлүгүн билели деп бүгүн келип калдык сиздикине. Учурда эмне менен алек болуп атасыз? Ошо өзүңөргө белгилүү болгондой эле учурда компоттордун сезону. Андыктан бүгүн дагы ошо слива менен шабдалыдан компот жаап атканбыз. Силер убактысында келдиңер. Негизи айтат го, кыштын камын жайында көрүш керек депчи. Ооба. Сиз эрте эле даярданып баштаган экенсиз да. Эрте деп деле айта албайм, азыр баардык жемиштердин бышып аткан убагы. Бош убактымда аздан кылып жасап кое берем. Сиз ушуну жазып аткан учурда эле видеого тартып аласыз, э? Ооба. Кантип жетишесиз? Менде өзүмдүн атайын штатив бар, ошо телефонумду мынтип кармап турган бул жакта 3 буту менен. Ошол нерсеге кымчытып коюп, мен бул жакта кадимкидей жумушумду жасап жүрө берем. Тамактардын, салаттардын, ушундай компоттордун рецепттерин каяктан үйрөнөсүз? Көбүнчөсү интернет булактарынан изденем. Кээде өзүмө баягы фантазия келип калганда өзүмчө мындай мисал катары кылып 1-2 банка жаап көрөм. Эгерде жакшы чыкса, Инстаграмдагы досторум менен бөлүшөм. Кара өрүктөн компот жасоо үчүн банканы буулап, ага кара өрүктү салабыз. Кайнаган сууну куюп 15 мүнөт күтөбүз. Кызгыл төңгө келгенде кайрадан казанга куябыз дагы. Банканын санына жараша 200 граммдан кумшекер салып кайнатабыз. Даяр болгондон кийин банкага куюп, табитке жараша 2-3 кесим лимон кошобуз. Шабдалы компот үчүн сууну кайнатабыз. Банканын санына жараша 150 грамм кумшекер салабыз. 10 мүнөт кайнагандан соң даяр банкага куюп, 6 даана кара өрүк кошобуз. Мынакей 2 сааттын ичинде Акзура эжебиз 2 түрдүү компотту даярдап койду. Эгерде сиз дагы өзгөчө курамдагы тамак ашты жасайын деп турсаңыз, Акзура эжеден кеңеш алсаңыз болот.